Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Бүгүн 12 февраль 2023 жыл. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, биз бүгүнкү оюнду баштайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Сорон Абылкасым уулу жетектеген команда келген. Мына ушул команда бүгүн 4-чү турда жогорку лига үчүн ат салышмакчы. Команданы Ордого чакырууну баштаймын. Мелис Музулманов бүгүнкү оюнда педагог, кыргыз тили жана адабият сабагы боюнча Адис команда мүчөсү. Экинчи катышуучубуз Жуманазар Акылбек уулу дене тарбия сабагынын мугалими. Үчүнчү катышуучубуз Илгиз Шамырзаев, филолог кесиби боюнча. Төртүнчү катышуучубуз Нурсултан Акылбек уулу, филолог, мыкты мугалим, 2022 сынагын жеңүүчүсү. Жана Куттубек Орунбаев, кесиби боюнча тарыхчы, команда мүчөсү. Жана команданын капитаны Соронбек Абылкасым уулу. Педагогтордон куралган команда жалаң. Мына ушул команда бүгүн жогорку лига үчүн ойномокчу. Сорон мырза, кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Кышкы сериядагы сиздер үчүн акыркы мүмкүнчүлүк жогорку лигага. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, урматтуу Ордо. Буйруса команда оюнга жакшы даярданганга аракет кылдык. Алдыны эч ким көрө билбейт. Буйруса жеңишке болгон аракетти жасайбыз колдон келишинче. Командага ийгилик. Бүгүн өзгөчө оюн көрсөтүшүңүздөр керек. Анткени сиздердин 2022 жылдагы акыркы оюнуңуздар бир топ чоң айырма менен аяктаган. Бүгүн мен ойлоймун кайсы бир деңгээлде реванштык оюн десек дагы болот. Экрандагы көңүл бурабыз. Экрандагы даректерди тез-тез жазып алыңыздар, бизге суроо жөнөтүңүздөр. Инстаграмда Билерман астыңкы / Ордо катталыңыздар жана суроо жөнөтүңүздөр. YouTube'да Билерман Ордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Билерман Ордо Facebook'та, Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail чекит электрондук дарек жана каттар үчүн Ош Шарлин көчөсү 330. Мына ушул даректер аркылуу сиздерден суроолор күтүп кала бермекчибиз. Ал эми биздин башкы өнөктөшүбүз адаттагыдай эле Барбол. Барболго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору Ош шаарында жайгашкан, бардык түрлөрүн кабыл алат. Оюн башталды. 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Мелис мырза, өткөндө сиз сапарда болуп катышпай калгансыз оюнга, ушундайбы? Ооба. Сапарда болуп калганбыз, оюнга катыша алган эмеспиз. Сиздерге каршы Актив дизайн биздин өнөктөшүбүз ойномокчу. Россиядагы Элиста деген шаарда шахмат боюнча олимпиада болуп өткөн, дүйнөлүк деңгээлде. Ошол олимпиадада Украинанын курама командасы оюн өтүүчү күн аяктап калганына карабастан кезектеги таймашты өткөрүүгө биз даярбыз деп алдыдагы атаандаштарын оюнга чакырат. Алардын мындай сунушун кабыл кылуучу команда бул сунушту ыңгайсыз болгондугуна карабастан алар менен ойноону макул көрөт. Эртеси күнү да ойносо болмок, бирок Украинага атаандаш болгон команда эмнегедир эртеңки күн эмес, макул биз бүгүнкү күндү ойнойбуз, бүгүн сиздер менен ойнойбуз деп алар менен ойноого макул болот. Негизи эртеңки күндө ойносо болмок. Эми сиздерге суроо. Эртеңки күнкү оюнду ойнобостон ошол күнкү күн
караңгы кирип калганына карабастан бул Украина менен ойноону макул көргөн кайсыл өлкөнүн курама командасы болчу? Эмне үчүн алар эртеси күндү ойногон жок, сүргөн жок, биз ойносок болот эртеси күнү деп. Жана Украина курама командасы кайсыл күнү аларды оюнга чакырып атат? Кетти минута. Неге 6-күн? Эртеси базар болот, бир күн дем алат, оюнчулар баягы эмесин жоготот. 6-күнбү? Дагы башка ошол мезгилде күн боло турган мамлекет. Мен ошол оюм ошол келет. Мисалы Америкабы же Латын Американын өлкөсүнөнбү, ошол мезгилде аларда кеч эмес таң болгон мезгил болсо организм ошого көнүп калган да. Курама команда биз өлкөнү табышыбыз керек. Өлкөнү табышыбыз керек. Индия болушу мүмкүн. Эми Россияда чоң да ошого айттым. Элиста. Америка бар. Шахматтан алга кеткендер Индия бар, Кытай бар. Индия, Кытай, Корея, Өзбекстан. Ыңгайсыз болсо дагы жок, бүгүн ойнай беребиз дегенде кайсы? Жок. Кайсы команда деп атат? Команда табыш керек. Мамлекет табыш керек биз. Индиянын командасы. Бул команданы айтканда мусулман өлкөлөрүнөн кайсылар бар? Неге мусулман өлкөлөр? Эртең жума күнү башка эми ушундай эме болушу мүмкүн. Ойун Жакшы пикир. Дагы Ирандар жакшы ойнойт. Ирандыкы дагы команда, курама командасы. Бирок мамлекеттин атын айт деген туура эмес да, бирок Курама команданы табыш керек болду, ошо менен айткан. Демек Индияга токтолдукпу? Жок, Индияга токтолбойбуз. Оюм ошондой келип атат да, эртеңки шартта келе тургандай эле. Жок, ошол мындай күнү туура келбеген неме болуш керек. Сорон мырза, Сорун ким жооп берет? Неме болду дагы? Россия эмес. Украина курама командасына шахмат боюнча кайсы өлкөнүн курама командасы ойноого макул болду? Өлкө айтышыбыз керекпи? Урматтуу алып барчу, бул суроого бизден Куттубек мырза жооп берет. Куттубек мырза. Урматтуу алып барчу, чындыгында кызыктай эле болуп атат. Так вариант табыш кыйын болуп калды. Ишемби күнү, жума күнү, бейшемби күнү, шаршемби, шейшемби жана дүйшөмбү күн. Негизинен ушул 6 күн дүйнө жүзүндө мындай иш күнү болуп эсептелет. Жана оюндар ушул күндөр өтөт. Негизинен жекшемби күнү дем алыш болот. Иран командасы дей береличи. Себеби мусулмандарда эмес эсеп боюнча жума күнү дем алыш, андан кийинки күндөр иш күндөрү катары кете берет да. Еврейлерде суббота күнү, ишемби күнү дем алыш. Православдарда ошо жекшемби күнү дем алышты. Иран курама командасы. Мусулман. Жооп кабыл алынат. Алар жума күнүнүн урматына жума күнү биз дем алышыбыз керек. Ошон үчүн демек Украина сунуш кылган күн бул бейшемби күн болот. Сиздин сөзүңүзгө карай турган болсок. Туура Куттубек? Ооба. Туура жооп. Бул Израиль мамлекетинин курама командасы болчу. Анткени ишемби күнү жөөттөр дем алыш күнү эсептеп, алар үчүн жума күнү ыңгайлуу болгон, урматтуу билермандар. Бул оюн жума күнү болгон. Экинчи маани бербеген вариантыңыз туурараак болчу, Куттубек мырза. Азырынча эсеп 1-0. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Өрбек Базарбаев Бишкек шаарына силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Суроону окуйм. Урматтуу билермандар, СССР державасы 1922 жылдан 1991 жылга чейин өкүм сүргөнүн баарыбыз билебиз. Ушул жылдар аралыгында өлкөнү жалпысынан 8 адам башкарууга жетишкен СССРди. Биринчиси ким Илгиз? Ленин. Акыркысы Горбачев. Ошол 8 башкаруучунун ичинен 3 адамдын башкаларга караганда негизги бир айырмачылыгы болгон. Урматтуу билермандар, ошо 8-дин ичинен 3-өөнү. Булар Маленков, Никита Хрущев жана Михаил Горбачев. Сиздерге суроо.
ушул 3 башкаруучунун башкалардан кандай негизги өзгөчөлүгү, айырмачылыгы болгон? Кетти минута. Ким деди? Канча Горбачев? башкарган жылдар эмеспи? Горбачев да ким деди? Хрущев, Никита. Жо Никита Хрущев да Андропов болду да ошондо? Никита Хрущев, Маленков деген. Маленков, Ал дагы ушул СССРди башкарган. Маленков, Андропов, Черненко, Маленков бар беле. Сиздерге үчөөнү айттым. Горбачев деди, үчөө. Горбачев деди. Башында Горбачев, эмеси Хрущев, барышат булардын Маленков баягы не деп анары деп коюп, не деп башында кызыл өзгөчөлүктөр ошолор да. Горбачев менен Никита Хрущевдуку да кош. Экөөндө бар. Таз десек кандай болот? Аздыгы десек, бирок Ленин деле бар анда. Ленин деле кошулуш. Ошо башындагы Жок, өзгөчөлүк. булардын бир өзгөчөлүгү бар гана. Көбүнчө баягы Мына СССРде Хрущев өзгөчөлүк үй бүлөлүк жашоо. жок, согуштан кийин башкартат, неме жок. Горбачев таркатты. мезгилинде аябай баягы Тынчтык болгон мезгил. Мальников Хрущев бир өзгөчөлүк бар дейт да. Өзүнүн өзгөчөлүгү ошол денесиндеги ошо баягы эмес о. анар үй бүлөлөрү кандай? үй бүлөлөрүбү? Үй бүлө жекелик, балким Жеке жашоштор жок, эмеси ата энеси дегендей болгон эмеспи? Кедей үй бүлөдөн келип чыккан. бардыгы ошондой аларды. Бардыгы ошол эмеден чыккандалар. Булчусу балким ошол Никитов. мезгилинде өзүнүн каалоосу менен бийликти бошотуп бергенби же кандай ушундай бир окшоштуктар ойго. Хрущев өзү бошотуп берди табы Брежневке. Балким ошондой болушу мүмкүн. Мальников Сора мырза, 30 секунд алабыз, 1 минут бар белем, эмне бар эле? Ошону алабыз. кандай чечим кабыл алдыңыздар? Жооп бересиздерби же кандай? Урматтуу алып барчу суроону бир сыйра кайталатып, анан кошумча убакыт алабыз. Бонус аласыздарбы? Караңыздар, СССР 1922 жылдан 1991 жылга чейин өкүм сүрдү бул держава. Ушул жыл аралыгында өлкөнү болгону 8 адам гана башкарды. Биринчиси бул Ленин, акыркысы Горбачев. Ошол 8 башкаруучунун ичинен 3 башкаруучунун башкаларга караганда бир айырмачылыгы болгон. Булар Маленков Георгий Максимилианович, толугураак айтсам, Никита Хрущев жана Михаил Сергеевич Горбачев. Ушул 3 башкаруучунун башкаларга караганда кандай негизги бир айырмачылыгы болгон? Бешөөүнө караганда. Бонус кетти. Эмне болушу мүмкүн? Анар дегенде азыр мына жылдарда эч нерсе жокпу? Хрущев 53 келип 61 кетти. Та канча жыл болду бунуку? Мезгилинде айтып атат. 53 кетип канча? 53-61. Горбачевдуку да 6 жыл болду. А бирок берки Мальников деген кыска аралык болуп калып атат да. Дагы эмне болушу мүмкүн? Мальков табыш керек болуп атат. Же кандайдыр бир Шайлоодон чыгалы өзүнүн дагы бир балким жактырган спорт окшош болгон ушундай бир өзгөчө чыгыш керек да. Дагы эмне болушу мүмкүн? спорту аялдарында балким андай жокпу үй бүлөлүк семьясында. Жок, мен деле немесин ойлодум. Булардын улутунда эч нерсе жокпу, улутунда. Бир эле айырмачылык. Бардык орустарбы? Башкачылар башында таш. Чөтең орустар эмес, неме орус эмес да. Сталин орус эмес. Ленин орус эмес. Бийликтен Черненко, Брежнев, Хрущев кантип кеткен Хрущев? Хрущев себептүү кеткен бишөө. жок. Ал мезгилде эч кандай төңкөрүш болгон эмес. А мына бирөөсү өтүп кеткен, башка ушундай. Неме жок, башка нерсе. Сорон мырза. Өзгөчө бир нерсе болгон дейли ошол. Анар болсо да башка. Сыяктуу десин, болду эми, ошого барсак болду. Урматтуу алып баруучу, бул суроого бизден Мелис Музулманов жооп берет. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, СССРдин башкаруучуларын жатка эле билем деп ойлойт элем, бирок Маленковду ачык мындай эске албапмын, билбейт экенмин. Андропов, Черненко дегендерди эстеп калыптым да негедир. Анан Хрущев, Никита Хрущев, Горбачев, Маленковдун өтө чоң айырмачылыгын деле таап албадык. Ошон үчүн команда токтолуп, алардын мына башында мындай анар сыяктуу, биз эми кыргызча айткан анар да. Ошол сыяктуу кайсы бир мындай өзгөчө бир мең кал мең десек бир аз башкачараак болуп калат. Ошол анар сыяктуу, мең сыяктуу бир аз белги же кал болгон ошол. Бизге көбүрөөк Горбачевдон билсек болот, Ооба. Сиз ошол башындагы бир кандайдыр бир табигый өзүнүн табигый дене түзүлүшүндө бир өзгөчөлүк же кал, тагыраагы кал болгон дейсиз. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айттардан мурда ордо өңүлүп көрөйүнбү? Пикирлер барбы? Урматтуу алып баруучу, чындыгында эле кызыктуу суроо болуп атат. Биз билгенден Хрущевдун званиясы генерал боюнча алып, анан кийин
калган башкаруучулардын дагы көбүнүн званиясы генерал боюнча калган болчу да. Биз билгенден Советтер Союзунда маршалдар көп. Менин оюмча ушул маршалдык званияны албаган окшойт булар. Эми туура жооп. 8 башкаруучунун ичинен ушул үчөөсүнүн айырмачылыгы, урматтуу билермандар, булар көзүнүн тирүү кезинде бийликти өткөрүп беришкен жетекчилер, урматтуу Мелис мырза. Калганы бийликте туруп көзү өтүп кеткендер. Сталин, Ленин, Андропов, Брежнев, Черненко, мына ушул жетекчилер бардыгы бийликте туруп каза болушкан, а бул үчөөсү көзү тирүүсүндө бийликти башкаларга өткөрүп берген. Горбачев да көзү тирүү кече жакында каза болду. Хрущев да ошондой болгон, Маленков дагы ошондой болгон. 88-жылы каза болгон өзү Маленков. Мына ушул жооп болчу. Урматтуу билермандар. Калганы каза болгон бийликте туруп эле. 2-0 азырынча урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар, эсеп 2-0. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Дүйнөдөгү ири державалардын башкаруучуларындагы тарыхый көз ирмемдерин бир окуп койсок болот. Бул баарыбыз үчүн негизинен сабак болуш керек. Нурболот Колдошев кадам жайдан силерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл бурабыз. Сиздердин назарыңыздарга Европадагы бул стол дүйнөдө бирөө эле мына ушул. Урматтуу билермандар, бул столдун башка столдордон өзгөчөлүгү эмнеде? Минута кетти. Ким жооп берет? Шамурзаев Илгиз. Илгиз. Урматтуу алып баруучу, мен билгенден бул биз көрүп турган стөл ошол 3 мамлекеттин ортосунда жайгашкан, тагыраак айтканда 3 мамлекеттин бириктирип турган бир чек арада жайгашкан стөл. Мисалы үчүн кайсы өлкөлөр болушу мүмкүн дейсиз? Чектешкен мамлекеттерди так айта албайм, бирок ушул өзгөчөлүгү бар. Бул стол, мен туура жоопту айтам, Словакия, Австрия жана Венгрия өлкөлөрүнүн чек арасынын кесилишкен жеринде. Жооп туура, 2-1 эсеп. Команда 1 минуттан өзүнө үнөмдөп калды. 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Европанын чек аралары тууралуу өтө көп суроолор келген. Кээ бир чек аралар бир кафе, бир жарым кафенин жарымы Франция, кафенин жарымы Германия болгон учурлар бар. Каныбек Сапиев Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Сиздерге бул телекөрүүчү бир картина жөнөттүр. Урматтуу билермандар. Бир кесип ээсинин бөлмөсүндө ошол кесиптин маңызын так дана чагылдырган бир картина илинип турат. Бул картина сиздерге көрсөтүп турам. Картинада 2 киши уй кимдики деп талашып жатат. Бири мүйүзүнөн, экинчиси куйругунан тартып жатат. Үчүнчүсү болсо уйду саап жатат. Эми сиздерге суроо. Кайсыл кесиптин ээси уйду саап жаткан? Минута кетти. Урматтуу барча мөрөттүн номурда жооп даяр. Ким жооп берет? Куттубек мырза. Куттубек мырза. Туура эмес болсо күйөөсүңөр, билесиңер, Бул жерде баягы адилеттүүлүктү эми алганда муну кичине окуп калдым эле. Талашкан адам тартыша берет дейт, анын дейт күнүн да сот көрөт деп кечээ окудум эле, сот. Ошо маселени чечип берет. Маселени чечип бере турган сот адам. Жыргап аткан сот дейсизби? Ооба, ошо саап аткан, муну талашып аткандарды ортосуна түшөт, ошол күнүң ошол көрөт деп. Ошо коррупция боюнча ошо кечээ окуп атып көрдүм эле. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Телекөрүүчүнүн жообу. Бул адвокат деп турат, урматтуу Куттубек мырза. Телекөрүүчүнүн жообу адвокат, сот эмес. Анткени сот адилеттүүлүктү камсыз кылуучу орган, а адвокат мына ошого процесске чейинки учурларда эки тарапты тең мына ушундай пайдасын көргөн кесип ээси деп бул картинанын авторунун дагы белгилөөсүндө ушундай экен. Бир аз шашылып койдуңуз. Сот сөзсүз түрдө бул иште аралашат. Сот чечим чыгара турган. 3-1 эсеп, урматтуу билермандар, 3-1.
деген кесип барбы? Кесип бар да адвокат деген. Адвокат деген кесип бүгүнкү эң мындай кирешелүү кесиптердин бири болуп атпайбы, урматтуу билермандар? 3-1 эсеп азырынча, урматтуу билермандар. 3-1. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Блиц раунд, урматтуу билермандар. Блиц раунд, команда толугу менен ойнойт. Команда даяр, Сора мырза? Ооба, буйруса. Үч суроо 20 секундадан. Биринчи суроо Бишкектен Кубан Жумамединов. Кыска жана нуска Жапон элинин табышмагы дейт. Башка урмайынча сөз укпайт. Бул эмне? 20 секунда кетти. Будильник ударып жооп берер, будильник шыңгырайт, дурбасын токтойт болот. Будильник 20 секунд пайдасы Бар үнөмдө жокпу? Эми Жапон болсо будильник эл жакшы болот. Башка. Жок. Башка урмайынча токтобойт. Эгер үн болсо да, шам эмесе? Шам деле бар, байгысы ычпат эми анын көбүнчө үйлөйбүз да бирок. Башка урмайынча сөз укпайт. Бул эмне? Сөз укпайт дегенде сүйлөйт экен. Будильник. Ойготкуч. Ойготкуч. Будильник. Бул жерде Жапон элин табышмаган жобу мык экен. Соромузда. Менимче сиздерде вариант бар эле. Кутбек, сиз айттыңызбы мык деп? Бул менимче сиздер билсеңиздер керек эле деп мен атайын билиске койдум эле мунчу. Анда ушул жерден блиц раунд токтойт, урматтуу команда. Эреже кылайык. Азырынча эсеп 4-1. Оюнду улантабыз анда. 6-чы раунд. Чамдаңыздар. Сергек болуңуздар, урматтуу команда. Чолпонай Тулебаева Кадамжайдан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда сиздерге сыр сандык. Нурсултан жыт билүү сезим күчтүү окшойт, Эмнен жыты келип атат Нурсултан? Урматтуу алпарчы, жыттан что-то пайда жок окшойт, кече жыты жок да вазелин чыгып калды эле. Суроо. Туркестанский ведомости деген газета болгон. Ал ошол 20-жылдын башында, тагыраак 1915-жылдары, ошол жылдар чыккан гезит. Ошол гезиттин 1915-жылкы бир чыгарылышында сырдуу сандыкчанын ичиндеги нерсени реклама кылышып, ушундай деп жазат. Урматтуу жарандар, же замандаштар, же адамдар дейбизби? Бул иш үчүн сиздер пахта майын иштетпеңиздер. Анткени ал тамакка колдонулат. Ушул иш үчүн сиздер сыр сандыкчанын ичиндеги нерсе буюмду иштетиңиздер деген. Караңыздар. Пахта май катар иштетпегиле, тамакка колдоносуңар, зыян болуп калат деп атат. Бул нерсени сиздер сыр сандыктын ичиндеги нерсени ошол иштеткиле деп атат. Бул буюм, урматтуу билермандар. Биз үчүн жаңылык эмес бул буюм. Урматтуу билермандар. Пахта май катар иштетпегиле деген болсо, анда кандай ишке бул сыр сандыктын ичиндеги нерсе иштелет? Эмне бар сыр сандыкта? Минута кетти. Бир нерсени тактап коелучу. Пахта майдын ордуна колдонуп атабы? Же пахта май катары мындай деп атат. Же май катары бир нерсе колдонобузбу? Ушул нерсени деп атат. Сиздер пахта май катары колдонуп жибербегиле. Реклама биринчи жолу чыгып атат да. Нурсултан мырза, биринчи жолу чыккан үчүн кокустан билбей пахта майына иштетип тамак кылып ичип жүрбегиле деп атат. Буну башка ишке иштетет деп атат. Бул нерсени. Бул буюмду эмнеге кетти? Жок, шам эмес. Вазелин. Токтогула. Пахта майга окшош нерсе экен. Кремби. Майга окшош, суюк, ак майга окшош болуш керек. Не бар дагы? Бут крем Шамды эритсең ошондой болот да, ошону айттым мен. Эритип алып иштетип жүрөбү. Мен ойбадасам. Баягы таш чырак деп коет эле го, баягы майды бензин бензин десең болбойт да, буюм болуп атат. А бирок шамды жардама кылуу бир аз газета, журнал, анын үстүнө 1915. Жок, ошол мезгилде иштеге жок да чырак. Чырак жок да, жаңылык да ал.
шам жаңылык дагы. Буюм, самын. Мен ошого айттым, мисалы жанагы колдонбогула. Самын баштан бар да. Суронун башында бирок башкача нерсе кетип калды да. Пакта май ордуна колдонбогула. Бул зажигалкалар эмеспи балким? Жөн эле зажигалка. Чөнтөк аждарыбы? Чөнтөк аждары сыяктуу. Майдын ордуна не бар? Майга майдын ордуна колдонбогула деп атат да. Эмне? Жаракаттарга да сурет белек болдундай айыгып кетсин деп. Балким дары дармек чыгып калышы деле мүмкүн экен анда. Не болушу мүмкүн? Бальзам сыяктуу. Көбүнчө ошондой сыяктуу. Буюм, майга окшош 15-жылдары эмне болгон? Майга чарчыганда. Жарандар, бул иш үчүн сиздер пакта майын иштетпеңиз. Пакта май эме ак Пакта майын мисалы неме кыласың да? Сары бол. Пакта майын. Сора мырза. Пакта майын куясың дагы. Жооп бересиңер же үнөмдү аласыздарбы? Урматтуу алпарчы, үнөмдү алабыз, бирок сурон Кайталашты кереги жок. Кереги жок. Кереги жок. Суроо, урматтуу билермандар. Мен 2 жолу кайталаган ак бар, ушундан кийин кайталабайм. Эгерде кайтала десеңер, Сора мырза. Кереги жокпу? Кайталап коюңуз. Бул нерсени бул биринчи жолу чыккан үчүн рекламалоо адамдарга жаңылык болуп атат. 15-жылы Туркестанский ведомости кезинде пакта май деп тамакка кошуп албагыла деп атат. Адамдар мурда көрбөгөн да. Муну башка ишке, муногу иште ишкеткиле, муногу ишке деп атат. Ушу нерсени буюмду. Эмне бар сандыкта кетти үнөм. Не дейсиңер? Мурда бар дейсиңби? Шам мурда бар дейсиңби? Вазелинчи. Ага чейин майды иштеткен да, пакта майды. Ага чейин майды мындай жыгачка мындай кылып туруп ошону иштеткен. Муну дагы иштетип албагыла. Муну иштетип албагыла деп атат да, тамак кылып өзүңөр өлүп каласыңар деп атат да. Ооба, ошондой бир нерсе болот. Ошондой деп атат. Мисалы шам да башка эмне? Бул шамдан чыгайлы, шамдан башка шам башка. Не болушу мүмкүн башка? Пакта майга окшогон. Демек, биринчи бүгүндөн башка жагда пакта майга окшой турган не бар? Суюк, семечка май чыккан эмес ошо мезгилде. Семечка майды пайдалана берди анда. Балким лак бардыр, балким лак. Эме? Лак. Пакта май акпы? Пакта май жок, ак болуп кала берет. Тоңгондо ак болот. Бакалактан чыгарып сары май. Сары май эмес, сыр, краскабы? Краска келген дейсиңер ошол мезгилде. Ага чейин Шам 1900 Шам ошондо чыккан, ошону тактап коелучу. Ошол мезгилде Жок, ага чейин деле болсо керек эле. Европада ал кыйла эле мурун чыккан да шам. Бирок Кыргызстанга келгенин айттык. Реклама кылдат, Шамды жарнама кылыш бир аз келген болсо шам болушу мүмкүн. Азыр кайда башка крем, да бир нерсени айтып атпадыңар беле, да эмне бар? Вазелин, бензин, май, шампунь балким. Шампунь, Пакта май катары пайдаланып албагыла. Анда ага жок, мен айткан кадам карабыз да. Сора мырза, бул баарыбыз көрүп жүргөн эле буюм. Нерсе? Урматтуу баруучу Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, ушу менен сиздерде жардам варианттары бардыгы түгөнөт. Жардам бериңиздер. 20 секундда кетти. Эмне бар? Жок, ошондо суюк болсо нелер бар? Колдон бере турган, жаңы чыккан. Агай, бут кийимдер 2019-жылда чыгып атат. Ошого байланыштуу нерсе жокпу? Эмнени айтсаңыз? Ботинке кремби балким. Крем. Шам мурда чыккан да менимче. Сора мырза. Ордо токтойлук, жардам токтотобуз. Урматтуу алпарчы, биринчи өзүмөн чыгып бирок корголуп алган Ордодон да азыр бир аз сунуштар түштат. Бул жактан, Нур-Султан жактан түштү, бияктан келатат. Бут крем болушу мүмкүн. Ботинка крем. Жооп кабыл алынат. Мелис мырза үчүн бул ыңгайсыз жооп. Мелис көбүрөөк шамды айтып атты. Вазелин өткөндө Калича Сосион командасына берилген. Кайта берилиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Вазелин деле кайра берилиши. Анда көрөбүз. Сыр сандыкта эмне бар? Урматтуу билермандар, бул бут кийим креми биринчи жолу чыккан үчүн адамдар тамакка кошуп албасын деп мына ушундай реклама кылышкан. Жооп туура. Мелис мырза, бут кийим крем иштетесизби? Ооба, иштетем. Аз суулуу салфетка иштетем. Ошон үчүн сиз шамдып атасыз да. Жок, мен да эстеп кеттим. Бул жакта команда айтканда, билесиз да, сиз деле жакшы билесиз, биз мурда заводко пахта тапшырат элек. Анан көп май алат элек. Ошол кезде азыр айтса эстеп кеттим да, мен деле чындап эле. Эске түштүбү? Ушул май менен майды тиги эмне эле
анда крем жок болчу. Пактага бир аз майлап туруп, немеге ороп туруп, пленкага салып алат элек да. Ошол менен ботинка сүрчү элек. Ошол менен ботинканы тазалачубуз. Ошон үчүн майга салыштырганда бул май эмес деп атат да. Тамакка кошпогула деп атат. 15-жылкы реклама, өтө күчтүү реклама. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Крем менимче Соро мырзадан башында эле чыкты, 1-минутта деле. Бирок Соро мырза эмне үчүн крем деп башкалар да суроо берген жок Соро мырзагачы. Эмне үчүн крем деп атасың деп. Жахонгир Кайнаров, Өзбекстан Сырдария облусу, Сардоба району суроого көңүл бурабыз. Согуш эрежелерин үйрөнүп жаткан ирандык айымдар тууралуу сюжетте аялдар мына ушуларга окшоштурулган. Кимдир бирөөлөргө. Алар, ошол кимдир бирөөлөр, көздөрү караңгылыкка көнүш үчүн бала кезинен баштап караңгы үңкүрлөргө сакталышкан. Эми сиздерге суроо. Согуш эрежелерин үйрөнүп жаткан ирандык айымдарды кимдерге окшоттурду бул сюжетте? Кетти минута. Самурайлар кимдер деп атат. Кимдер? Бул жерде адамдарды адам деп атат. Алар көздөрү караңгылыкка көнүгүш үчүн үңкүрлөрдө самурайлар да көрүстөндөрдү коркуудан жок кылыш үчүн дагы ошондой. Менимче жанагы эле келип атат да, мага каракчыларчы бир көзүн жаап алып жүрөт да, баягы палубага түшкөндө караңгы кимдер дегенде абстрактный нерсе болуп атат да, жалгыз эмес. Бул мындай дароо көрүп кетет. Караңгыдагы шахтёрчулар балким, шахтадагылар жок, алар жаштайынан жок, аялдар даярданып атат, ошолорго окшоштуруп атат да бирдемелерге. Мен хашашиндер бар ошол жакта дагы, атайын багы. Иранга кирип көрөлү, Иранда нелер бар? Иранда хашашиндер бар. Не Ассасиндер, азыркы да. Ассасиндер династиясы. Хашаш да жаш кезинен өстүргөн. Не алар ошолор нелер? Боевой искусство алардыкы да. Жок, аялдар кимге окшоштуруп атат ошолорду? Колунда чанан алар көздөрү караңгылыкка көнүш үчүн үңкүрлөрдө сакталган. Үңкүрдө жүргөн бирөөлөргө окшоштуруп атат да, үңкүрдө жүргөн балким. Не иш кылат? Шахтабы? Же көз ажиздерге болбой калат. Баягы пилла жибек курту менен аялдарды дагы кичине эске алам да, аялдарды да, аялдар экенин да. Турганда жарыктап кетип атат, ошондой нерселер жокпу? Ирандыгы дедиби? Ассасиндердин формациясы туура келет. Алар бирок караңгы деген жерге ассасиндер караңгыга не тиешеси бар? Аларды үңкүргө, алардыкы бүт условия болгон аларда. Любой нерсе болгон. Ошондо аялдар ошолорго ассасиндерге окшоштуруп атабы? Соро мырза. Формасы да ошондой. Бизде Ким жооп берет? Соро мырза. Согуш эрежелерин үйрөнүп жаткан ирандык айымдар тууралуу сюжетте аялдарды ошолорго окшотту дейт. Ким жооп берет? Урматтуу алып барчы Куттубек мырза жооп берет. Куттубек Орунбаев. Урматтуу алып баруучу, бул Ирандын эмес согуш өнөрүнө кыймыл аткан болсо, бул хашашиндер же болбосо азыркы бизде көп кыймыл аткан бул ассасиндер, түнкү наемник аскерлер да, ошолорду жаштайынан өзү жетимдерди алып барып машыктырышкан, ошо өз согуш өнөрүн үйрөтүшкөн. Буларды ошо ойлоп атат, хашашиндер же болбосо ассасиндерге салыштырган. Ассасиндер компьютерлүү оюндар дагы бар, булар жөнүндө. Ооба, булар тууралуу оюндар да бар, бирок булардын тарыхы алардан оюндардан маскара тарыхы бар булардыкы. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Талкууда жакшы талкуу болду. Ирандык аялдардын көрүнүшүн элестеттиңиз, Куттубек мырза. Кандай көрүнүштө? Паранжа дебейбиз, паранжа десек туура болбой калат. Паранжаныкы бөлөкчө, мындай эмне жабылган беттери. Никап дейт, көз эле көрүнөт, Ооба. Көзү көрүнгөн согуш эрежелер мыкты билген көбүнчө түндө ишмердүүлүк жүргүзгөн ниндзялар бар, урматтуу билермандар. Ниндзялар булар. Буларды ниндзяларга окшоттурду, урматтуу команда. Жапондук ниндзялар бар. Билесиздер, алар кадимкиде ошо ирандык аялдарга окшоп калат, алардын көзү башы бекилген. 5-2 тилекке каршы. Кene көрүшөр тарапка. 8-чи раундга старт берели. Сегизинчи раунд. Азырынча 5-2. Команда 5 көрсөтүшүн кармап кала алабы? Маселе ушунда калды. Ибрахим Исмаилов, Андижан облусу. Бул телегөрүүчү сиздерге аябай кызыктуу бир суроону берген. Сүрөт иретинде да жөнөткөн, аны экранга да беремин. Кайран гана короз.
мониторго көңүл бурсаңыздар да болот. Ошол эле сиздер көрүп жүргөн сүрөттүн музейдеги, ошол музей кызматкери кармап турган абалы жана сиздердин колуңуздарга ошол фото сүрөтүн бердим. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган сүрөттөгү кетмен мектептеги бир музейде сакталып турат. Ушул кетменден 1939 жылы 1 августтан 15 сентябрга чейинки аралыкта чоң Фергана каналын казууда ушул кетмендерден колдонгон. Сиздерге суроо. Канал казууда жумушчулар, дыйкандар, ашарчылар ушул кетмендин өзүнүн негизги функциясынан сырткары дагы эмне үчүн пайдаланышкан? Минута кетти. Жок. Талкуулап коелу. Талкуулап коелу. Болду все. Минута кеттиби? Ой, убакыт кетти. Улап коюп турсаң узун Тамак салат да, аш салат. Майли башка вариант айта бериңиздер. Ошону тактап кое берели дегенде азбай шашпайды. Жок, менде башкача вариант Не бар? Каналда, ээн талаада канал казып жүрүшөт да. Демек кетмен аябай баягы чоң масштаб кең. Демек могул жерине таяк саяктаган баягы алачык жасайт эле да. Мен билишимче бул күрөк мондай саптарына коюп таган алачык жасайт. Жалгыз кетмен болуп атпайбы? Ушул кетменде деп атат. Жалгыз айтып атат. Бир кетмен менен алачык жасалабы? Жок, сиз айтып атсаңдар бир нече кетмен болот. Мисалы ырытканга күчү жетпей калса, ошону сүзүп алып туруп, ошол боюнча эле эме күрөктүн ролун бирдекеге сала, арабага сала, эмнеге сала, ошондо күрөктүн Азыр эки вариант тандашыбыз керек. Талкуулоо берели. Ал жерде адам көп, ашты батыраак салыш керек. Ал үчүн чоң бир Жок, суроо айлы. Экизак айтып аткан нерсеге бир нечеси керек болот да. Бир нечеси керек болот. Экинчи пикир мен оюма дароо мындай. Bizde деле баягы кетме бир нерсени казып атканда мындай күрөктүн немесин аласың го функциясын. Ал кетип шаймандай. 39-жылы бирок ошончолук жете турган аш болгонбу өзү чоң чүйкөн мисалы эмеси куруп аткан. Саргыны деле ысык. 39 деген неме да эми. Бул жылбайт, сатчы. Палатка кылып. 39 бу. Сора мырза. Бул кетмен аш салам болду. Сора мырза ким жооп берет? Бирок тактап койгонубуз жакшы болот. Жүрөгүбүздөн чыгат. Талпарчы бул суроого бизден кайрадан эле Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан мырза, бул сапар Суроо эмес болсо командада эми калышым кыйын болуп калды азыр. Урматтуу алып баруучу, негизи 1939бу билбейм, негизи өзбек эли Фергана элин биз негизи аш менен тааныйбыз. Фергана өрөөн дегенде ал мезгилде ошол өрөөн деп биз дагы ошого киргенбиз. Эл ошол мезгилде менин билишим боюнча дарыяны ашар менен салган. Ашар менен салганда албетте эл каналды, эл көп болот. Көп адамга тамакты тезди жеткириш керек. Себеби баары тамактан аз-аздан салганга чейин убакыт кетип калсын. Ошондуктан буну аш салуучу бир каражат катары колдонушкан. Казандан аш сузуп салып берген. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул кетменди ашарчылар канал казуудагы пайдалангандан сырткары кетменде эмне деп жазылып турат? Токтомуш палван дейби? Токтомат палван деген. Ашпозчу да бул токтомат палван. Аш үчүн колдонушкан. Аш үчүн колдонушкан, аш салышкан. Анткени кетмен өтө чоң. Эл болсо көп. Кетменди жууп туруп эле аш салып жей берген, урматтуу билермандар. Оюн улантылат. Азырынча 5-3. 5-3. Нурсултан мырза үнөмдөп калса болгудай экен, бирок Мелис мырза аябай кооптонуп калган үчүн талкуулайлы деди. Маматжан уулу Данияр Баткен районунан. Илгиз мырзада бирок башка пикир болгон экен. Илгиз мырза кандай пикирди айтып атты азыр? Урматтуу алып баруучу, негизи ошол Фаргана каналынын казылышы боюнча аябай көп суроолор ойнолгон. Ошол суроолордун биринде кетменге саптап туруп аны тигинен койгондо баягы кең да көрөгүчү. Демек ал жыгылбайт. Анан үстүнө тиги атайын кездемелерди тартып ошол ээн талаада көлөкө жасоо үчүн колдонушкан болчу. Бирок ага чатырча. Ага бир кетмен эмес, көп кетмен. Бир нече кетмен керек болду. Маматжан уулу Данияр Баткенден, өзү учурда Москвада экен. Сиздерге төмөнкү суроону берген. Урматтуу билермандар, ушул жылдын 29 январында Франция чемпионатында футбол боюнча 20-тур болуп өттү. Оюнда Аяччо жана Лион футболдук клубу беттешти.
0-2 эсебинде oyun Lyoндуктардын жеңиши менен аяктады. Ар бир оюнда негизинен утулган команданын оюнчулары стадионду таштап кетсе, утулган команданын. Бул оюнда кызыгы Лион клубунун көрмандары стадионду таштап чыгып кетишти. Оюн бүтүп-бүтпөй эле. Сиздерге суроо. Көрмандык кылып кыйкырып туруш керек. Алар эмнеге шашылып чыгып кетти? Минутта кетти. 29 январ. Франция мамлекети. Франция. Лион. Жок. Адатта футболисттерчи булар жөн эле бир мамлекеттик түрдүү туура эмес иштерге баягы кылышат да, протест кылышат ушундай оюндарда именно. Там эмне болду? Аларда Куран өрттөөгө катышпадыбы? Мисалы Катар 2022-де баягы гимндерди бай койду, кайсы бир мамлекет. Лиондун көрмандары чыгып кетип атат. Лион 2-0 жеңип сыртта. Сыртта башка иш-чара балким алар. Ошону айттым да мен, кайсы бир нерсе жокпу мындай? Даталуу күн жокпу? Же байгелерин утканы кетип атат, Пеле канчанчы жана коюлду, балким ошого карата болушу мүмкүн. Эмне? Мен деле көп убакыт кармашты да анча. Сөгү коюлушу. Сөгү коюлду? Декабрь баягы. Жок, быйыл коюлду ошондо. Быйыл ошону январда. Январь 29-нда болду, кече жакында. Жок Жок. Эленик сал мурдараак болду. Деле көп калмады да. Жок, байгеге тиешеси жокпу? Өздөрүнүн байгелерин тезирээк алыш үчүн бирок шашпай чыкса. Францияда Макронго карата бир протест бир иш аракет. Жок. Дагы эмне болушу мүмкүн? Лион Франциянын мамлекеттики. Аяк экөө теңире Франциянын клубтары да. Булар бир-бирсине шашылат да. Кеттик ошонун жаназага кеттик. Бирок же неме болушу мүмкүнбү? Баягы пенальтиден гол киргизген болушу мүмкүнбү? Же мындай жок, бар жеңсе башка. Кубануудан башка может булар 5-0-га жеңет деген эме. Январ. Жок, ага таштап кетпейт. Кубануудан сепке башкага чыгып көрөлүчү. Кубанганда калат эле. Стадиондо эч кандай окуя болбоду, жамгыр жаап, бир кар сыяктуулар. Жок. Эмне болушу? Нес мырза? Чыгып кетти. Кубокту көргөндөр. Жеңилгендики калды. 0-2 эсебинде Лион жеңди. Бирок Лион көрмандары стадион таштап эле чыгып, шашылып чыгып кетти. Эмне үчүн? Алар каяка кетти? Ким жооп берет суроо? Эми Пеленин эмесиби? Суроо мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу. Нурсултандын үнөмдөп калганда минуттан азыр, а? Ошону айтсаңыз. Пай. Ким жооп берет? Куттубек мырза. Урматтуу алып баруучу, ошол эле мезгилде Катар оюн ошол келтет. Аль Наср менен Париж клубунун оюну болуп калып, ошого шашылып чыгып кеткен болушу мүмкүн. ПСЖнын оюну болуп Аль Наср менен. Лион көрмандык кылышы мүмкүнбү башка клубка? Ошону көргөнү кетиши мүмкүн эми, кандай кызык болот. Мисалы ал жакта Франциянын Эмбаппеси башка семит бар, ошолор кетти, ошолордуга кызык болсо керек. Роналдунун эмеси, тем более ошо сүрөттү да чыкты го экөөнү кучакташып турган. Бүт баарын кызыктырды. Булар Аль Наср менен ПСЖнын оюнун көргөн чыгып кетишти. Шашылып чыгып кетти ошо. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Жок, ошол эле тур эле. Ошондой эле, кудуш. Жок. Ошондой эле. Негизи Куттубек мырза, футбол эрежесинде командалар экиге бөлүнөт. Биринчиси өзүнүн таласын ойногон команда, экинчиси мейман команда деп турабы? Бул жерде Аятчо өзүнүн таласын ойноп жатат, Лион мейман. Мен эсепти ошон үчүн 0-2 деп айттым. 2-0 деген жокмун. 0-2 деп айттым. Меймандар жеңип жатат. Лион менен Аятчонун ортосундагы аралыктагы өтө узак эмес, өтө жакын эмес. 1000 деген көрмандар келип жатат. Алар каяктан келишти? Алар Лион шаарынан келишти. Оюн бүткөндөн кийин, мен туура жоопту айтайын. Оюндун аягына чейин калып калганда көрмандар эгерде Куттубек мырза Лион шаарына кетүүчү эң акыркы каттамдагы автобустар каттамына жетишпей калмак жана алар көчөдө калышмак. Мына ошол себептен алар үйлөрүнө эртерээк кетип калуу үчүн стадионду таштап чыгып кетишкен. Урматтуу Куттубек мырза. Башка оюнду көрүш эмес, кетип калайлы эртерээк Жалал Абадка же болбосо Баткенге. Анткени автобус каттамы ал жерде 10 адам эмес, 20-30 миң адам. Урматтуу билермандар. Өтө көп адамдар келген. Урматтуу билермандар, 6-3 эсебинде Сорон Абылкасымовдун командасы Тилекке каршы
жогорку лигага чыга албай калды жана телекөрүүчүлөрдөн 3 упай эсебинде жеңилип калды. Жалпы оюн үчүн бир кол чаап коелу анда. Сөзсүз түрдө мейман өзү талас деп белги да коет да экран бурчуна. Ошондо эсептелет, урматтуу меймандар. Силер ошо 0-2ге басым жасасаңар туура болмок негизи. Оюн жыйынтыкталды. Эми оюнга биз кандай оюн болду? Сарасеп салып көрөлү. Сагынбек мырза. Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү оюнда Куттубек мырза активдүүлүк болду башында, бирок тилекке каршы шашып кеткен үчүн кээде пайда алып келем деп зыян көрсөткөн учурлар да болуп калды. Бул жерде 3 эле суроого жооп беришти. Биринчи ушу Илгиз, экинчи Нурсултан, үчүнчү суроого ушу Ордонун жардамы менен, бирок башында эле чыккан болчу сорондо. Бут кийим, крем жөнүндө. Ошондон 3 эле упай болуп атат. Ал эми негизи командада аракети жакшы, талкуу болду. Билермалда клубу чын жүрөктөн жардам берүүнү аракет кылдык. Буга чейинки оюнда 6-1 болгон экен. А бүгүнкү оюнда ушу 6-3 болду, 1-2 айырма менен. Мындан кийинки оюндар жакшы ийге жетишет. Ал эми жөн гана биздин пикир, жеке менин оюнча. Сорон мырза оюнга катышып жатат. Капитан катары кээде 1-2 оюнчу гана туруп калып атат. Бүгүнкү менен крем дегенге мен жеке Сорондон мындай тапканына бир жагы сүйүндүм. Рахмат пикириңиз үчүн. Урматтуу алып баруучу, биз Сорон Абулкасым уулунун командасын ушул жердеги күчтүү командалардын катарына кошобуз. Буга чейин мыкты ийгиликтерди, көрсөткүчтөрдү жаратып келген. Бирок ушул соңку оюндарда бир аз пассивдүүрөөк болуп кетишти эмнегедир. Буга себеп ошол Ордонун көпчүлүк мүчөлөрү келбей да жатышат оюнга. Бул боюнча да жогоруда белгилеп кетишти. Андыктан бул команданын келечеги кең, мындан ары дагы жакшы көрсөткүчтөр көрсөтөт деп ойлойбуз. Рахмат пикириңизге. Анан мен магистр катары мен дагы ушул Нурсултан мырзаны бүгүн мыкты деп таап атам. Анткени жана мөөнөтүнө мурда деле жооп берип койсо болот эле. Бирок эмнегедир команда тактап алды. Команда мургудан чочулап калды да. Ошондуктан Нурсултанды мен мыкты деп көрсөтүп атам. Түшүнүктүү. Анда биз анан атам аманаты Сорондо. Сорон кимди тандаса ошого тапшырабыз. Макул. Сорон мырза, эми ушундай экен эреже. Сиз капитан катары ушул команданын ичинен ушул билерман жакшы катышты десеңиз, ошо Манас Амиралиевдин акчалары ошо берилет экен. Өзүңүздү балким айта албайсыз, балким өзүңүз жаккандырсыз. Биз билбейбиз аны. Сорон мырза. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм сыйлыгымды бердим. Оппо мен ай деген бир окуучумун жакшы сөзү бар. Анан биз сыйлыкты туура оюнду жакшы эмеге алып барган ушунча эме болду. Мен Мелис агайга деп эле ойлоп атам. Өтө динамикалуу аракет кылды да, бирок кандай болгон тагдыр туура болсо да, туура эмес болсо дагы аябай күйдү бирок. Команданын ортого калат. Кабыл алып коюңуз анда. Манас Амиралиевдин символикалык сыйлыгы. Түшүнүктүү. Сорон мырза, кайсы суроо сиздерге жакты бүгүн? Урматтуу алып баруучу, бизге жаккан команда менен талкуулап, Нурболот Колдошов чек ара боюнча баягы 3 стол. Бүгүнкү күндө биздин чек арада аябай көп Баткендеги башка чек аралар болуп атпайбы? Балким бизде да ошондой кошуналар менен аябай ысык мамиледе боло турган чек ара жок, ошо 3 столдо отуруп иче турган гана күнгө жетербиз деген ниетте ошол стол, чек арадагы столдор жөнүндө. Мен да кошулам оюңузга. Нурболот Колдошов Кадамжай району жаш тилек айылынан экен. Ушул мына чек арадагы 3 мамлекеттин жетекчиси отуруп алып чай иче турган бир ушундай стол бизге дагы биздин мамлекеттерде да болсо деген ушундай бир жакшы тилектерин айтып атат. Кудайым буйруса, Мелис айтмакчы, бул күндөр алыс эмес. Нурболот Колдошевке анда биз ошол актив дизайндын акчасынын бир бөлүгүн жөнөтөбүз. Нурсултан Акылбек уулуна анда актив дизайн акчасынын бир бөлүгүн берели анда. Аракеттер жаман эмес болду. Бар болду шириндиктер менен оюн жыйынтыйлы анда. Бар болду шириндиктери студияга.
Бар болго чоң рахмат. Адал Татуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди билерман ордон кубандырып келет. Актив дизайнга да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу менен биздин оюн соңуна чыкты. Насирдин Ахунов жана Сагынбек Мамановдун командалары калды. Ошондон кийин гана биз кышкы сериянын жыйынтыгын чыгарабыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Телекөрүүчүлөр, мыкты суроо күтүп кала бермекчибиз. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Билеги күчтүү бирди, билими күчтүү миңди жыгат. Аман болуңуздар.